Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын мээримин, ырайымын, саламын тилөө менен биргеликте исламдагы аруу айымдар берүүсүнө дагы бир жолу жолугуп отурганыбызга жаратканга чексиз мактоолорду айтабыз. Исламдагы аруу айымдар, анын ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу жубайы Хадиче энебиздин бүгүнкү күндөгү биздин жашообузга алына турган өрнөктүү үлгүлөрүнүн айтып бүткөн сөздөрдү дагы бир жолу улап кетебиз. Бүгүн биздин конокто теолог устаза Айша кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык айтабыз. Устаза, негизи эле коомдук баалуулуктарда жана руханий жолдо же болбосо кризистик бир учурларда Хадиче энебиздин бүгүнкү күндөгү биздин эже сиңдилерге таштап кеткен эң негизги үлгүсү кайсы? Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулилля Мухаммадин ва аля алихи асхабихи ажмаин. Хадиче энебиздин биздин азыркы коомдогу үлгү боло турган көп нерселери бар, өтө көп. Биз бул жерден талдап, бирден тандап айтып кете турган болсок, бул азыркы моралдык жана руханий азыркы аялдарга үлгү боло турган жактары Хадиче энебиздин. Ол кандай жашоосуна акыбал келсе дагы эч качан Хадиче энебиз өзүн жоготкон эмес. Сөзсүз түрдө сабырдуулук менен, каниеттүүлүк менен, Аллага тобокел кылуу менен бардык акыбалдардан чыгууга Аллахтан гана жардам сураган да. Ушул жерде ушул Тохира деген Хадиче энебиздин сыфаты аябай өзүнө дал келип, бул Тохира деген таза аруу деген сыфат болуп эсептелет. Бул Алла Таалага гана таандык болгон сыфаттардын бири. Бирок Аллах Таалам Куранда ушу Хадиче энебизди ушу Тохира сыфаты менен Алимран сүрөсүнүн 42 аятында сыфаттап кеткен да. Ошондуктан Хадиче энебиздин ушундай лакабы Тохиро, ушу таза аял деген лакабы болгон. Ушу таза аял деген лакабын биз азыркы коомдогу аялдарга салыштырып көрсөк, бул бир кудайлуулук, бул бир гана Кудай Таалага таянуу, тобокел кылуу, ушул моралдык, руханий эң чоң үлгүсү жана көрсөтмөсү болуп эсептелет да. Бул жерде Хадиче энебиз өмүрүнүн башынан этегине чейин ушул Тохира сыфаты менен бир гана Кудайга, Алла Таалага тобокел кылуу менен бардык кыйынчылыктардан пайгамбарыбызга да жардамчы болгон, жана башка аялдарга да үлгү болгон, жана ушундай өзүнүн шарафаттуу ысымында сактап калган да. Сонун жооп болду. Негизи Хадиче энебиздин жашоосуна бир көз чаптыра турган болсок, тарых барактарын ача турган болсок, Хадиче энебиздин ошондой сыфатка ээ болушуна, Куранда эскерүүсүнө анын негизги бир аялдык касиети таасир этсе керек. Ооба, албетте. Албетте бул жерде ушул мисалы Мекке шаары Сауд Арабиясындагы эң чоң ушундай көзгө көрүнүктүү эзелтеден келе жаткан эң үлгүлүү ушундай чоң шаар болуп эсептелет да. Борбор десек да болот да, ошо ислам борбор. Бул жерде ошол борбордо жашаган аттуу баштуу ошол Курайш элинин, ошол Саудиянын бүт шарафаттуу адамдардын катарында Хадиче энебиздин дагы ушундай эң жогорку шарафаттуулугу сакталып келген. Эркектер менен барабар сакталып келген. Ал ошол мисалы азыр Кыргызстанда эң чоң көрүнүктүү аты аталган эле бизнесмендер болсо, ошолордун арасында ошо Хадиче энебиз дагы бар деп эсептесек да болот да. Мисалы биз азыр Бишкекти Мекке деп эсептей турган болсок, бул жерде бир канча бизнесмендер, атактуу ушундай Кыргызстандын бурчуна аты чыккан бизнесмендер болсо, жалаң эркектер болсо, ошолордун катарында бир аял ошол Хадиче энебиз болгон да. Ошо мисалы ошол бизнесмендер, атактуу байлар, Курайш элинин
ак сөөктөрү бир жака соода кербендерин жөнөтө турган болсо, сөзсүз түрдө ага Хадиче энебиздин соода кербендери да кошулуп турган болгон да. Алар өздөрү ошол сунуштарды киргизип, бул жака мисалы Йеменге, Сирияга жөнөтүп турушкан да кербендерди. Ошол жака жөнөтүп жатканда алар Хадиче энебизден дагы канча кербен жөнөтөсүң деген ошондой өздөрүнүн сунуштарын киргизип турушкан. Ошол мисалды ала турган болсок, канчалык деңгээлде Хадиче энебиздин ушундай шарапаттуу өтө чоң орду бар экенин билсек болот да. Жооңузга рахмат. Негизи ар бир коомдон, ар бир убакыттын өзүнүн кыйынчылыктары болот. Ошол эле сыяктуу кыйынчылыктан чыгуу жолу да ар кандай болот да. Бүгүнкү күндө жаңы техника өнүккөн заманда дейбизби, же болбосо виртуалдык жашоонун күчөйүшү заманда дейбизби, пайгамбарыбыздын жубайы куттуу Хадиче энебизден биз кандай үлгү ала алабыз? Биз Хадиче энебизден азыркы убакытта өтө көп үлгүлөрдү алсак болот. Мисалы, Хадиче энебиз байлыгы бар кезде, пайгамбарыбызга чейин ислам келе электен мурда ал өтө бай аял болгон. Ошондо дагы ал өзүнүн ушундай бай аялмын деп өзүнүн ушундай аялдык, баш ийүүчүлүк сыфаттарын жоготуп жиберген эмес да. Кийин байлыгы жок кезде дагы ал ошол эле сыфаттар менен Аллах Таала мага кандай таза сыфаттарды берген болсо, ошол сыфаттар менен эле пайгамбарыбызга баш ийип, балдарын төрөп, ошол кандай кыйынчылык болсо, ошого сабыр кылып, бүт байлык малын, жанын жана бүт денесин пайгамбарыбызга ишине, ислам дининин жайылышына сарптаган да. Өтө жакшы жооп болду. Бирок ошол эле учурда биз буну китеп аркылуу гана билебиз да, китеп беттеринде калып кетип жатат да. Эми ошол китеп беттеринен өзүбүздүн жашоого алыш үчүн бүгүнкү күндө биздин айымдар эмне кылыш керек? Эже сиңдилер, өзүбүз балким. Биздин эми бул жерде биз китеп бетинде ошол Хадиче энебиздин пайгамбарыбыздын өмүр баянынан ошол маалыматтарды билип атабыз да. Биз эми өзүбүздүн жашообузга ошол нерсени киргизишибиз керек. Эгер биздин жашообузга кандайдыр бир кыйынчылык келе турган болсо, биз сөзсүз түрдө жанагындай өзүн жоготуп, паникага салуу, ошондой нерселерден алыс болуп, биз ошол биз жолдой турган инсандардын жолу менен кетүүнү биз өзүбүзгө эреже кылып алышыбыз керек да, эреже кылып. Мисал канчалык ачка болсо да Хадиче энебиз ошол колунда наристе баласы болсо дагы, эмизейин десе эмчегинен сүт чыкпай жатса дагы эч качан нааразычылык айткан эмес. Тескерисинче Алла Таалага ушундай ыраазычылык билдирген. Ошол ыраазычылык билдирүү дуасы радиту биллахи ислам ва радиту биллахи ислам ва бил Мухаммадин саллаллаху алейхи ва расулан ва набиян деп пайгамбарыбыз Хадиче энебизге суроо берген да. Я Хадича, сен ушундай бай, ушундай шарапаттуу, кадыр барктуу аял элең, бирок ошол менин артымдан ээрчип, сен азыр жээрге тамагың жок, колуңда балаң ыйлап жан берейин деп жатат. Сен ошол менин артыман ээрчигениңе нааразсың дегенде, жок, мен ошол диним Аллахтын дини экенине мен ыраазымын. Менин пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экенине мен ыраазымын деп ушундай өзүнүн ыраазычылыгын айтканда. Биз дагы ошол кандай акыбал болсо дагы биз Аллахтан шайтандын жолуна азгырылып, ушундай өзүн паникага таштап, Аллахтын чектеринен аша чаап чыгып кетүүдөн оолак болууну биз эреже катары карманышыбыз керек жашообузда. Демек, бүгүнкү күндөгү биздин эже сиңдилерге, өзүбүзгө, жашообузга ошол китептен алуу үчүн ошол үлгүнү, ошол нерсени эреже кылып жашообузга киргизүү деп айттыңыз. Өтө сонун. Ушул суроодон кийин да бир ушундай суроо чыкты. Бүгүнкү күндө көптөгөн коучтар дейбизби, балким психологдор дейбизби, же болбосо жашоону жеңилдетүүгө багыт берүүчү бир кесиптердин пайда болушу бүгүнкү күндөгү биздин китеп менен
же болбосо үлгү алуучу айымдар менен биздин ортобуздагы аралыкты канчалык деңгээлде алсыздатып жатат, же болбосо эмне үчүн бүгүнкү күндөгү ушундай бир чоң жакшы үлгүлүү инсандар турган учурда биз башка бир жактарга кетип жатабыз? Бунун себептери эмнеде? Мунун себептери бул баягы инсандын нафсысы, каалоосу, ушул мындай бат эле бир жакшылыкка жетүүнү каалап аткандай сезилет да, бат эле оңой эле жол менен. Бирок канчалык сыноо оор болгон сайын ыймандын даражасы дагы ошончолук баалуу даражалуу болот экенин эстен чыгарып коюп атабыз биз аял заты. Бул жерде жанагындай психологдордун ошондой ар кандай методдоруна кирип, ошол жеңил жол менен эле кыйынчылыктан чыгып, жеңил жол менен эле ушундай бардарчылыкка, ушундай жакшылыкка жетип, ушундай эл алдында көрүнүктүү болуп кетүүнү ар бир аял заты, жашы болобу, кыздар болобу, келиндер болобу, орто жаштагы аялдар болобу, баардыгы ошону каалап жатышат да. Бирок бул нерсе туура эмес. Канчалык жеңил келген нерсенин ошончолук даамы андай таттуу болбойт да. Жеңил келген нерсенин даамы таттуу болуп мындай түбөлүктүү сактала бербейт да. Анткени бул жеңилдин тусу татыбайт деп коет го. Ошол сыяктуу эле бул ар бир нерсенин мээнет менен келгени жакшы да. Анан туура жол менен келгени жакшы. Бул ар кандай психологдорго кайрылып кетүү, психология илими бул айлмун нафс. Бул каалоолордун илими болуп атат. Эми ошо жалаң эле каалоолордун илимине, ошо каалоолорду өркүндөтүү үчүн эле бүт салымдар кошо берүү бул болбойт да. Анткени жалаң эле каалоого мээнет кыла берсең, ыйманга мээнет кылуу деген жок. Мындай сабырдуулук, жокчулукка сабырдуулук, канааттануу деген жок. Өзүнүн жашоосуна канааттануу деген таптакыр жок болуп атат да. Тагдырга баш ийүү деген такыр жок болуп атат да. Ошол себептен булар тез эле тиги психологко кайрылып, жанагындай коучтар бул ошого окшогон жаш кыздарды, келиндерди өтө пайдаланып кетип атат. Бул жерден мына түпкүрүнө карашыбыз керек да. Сен кайсы жол менен кимдин артынан эрчип кетип баратасың? Мына ошол психологдордун башында ким турат? Алар да бир Москвадан, бир Казакстандан, бир жактан үйрөнүп келип атат. Алардын дини каяка алып барып атат? Эмне үчүн биз пайгамбарыбызды, жана пайгамбарыбыздын ушул момундардын энеси болгон жубайларын ээрчибейбиз мисалы? Биз ошолор бизге аябай түз жол болмок, туурабы? Биз аны ээрчигибиз келбейт дагы, ошол кыйынчылыктарга сабыр кылганды билбей атабыз, билгибиз да келбей атат, сабыр дагы кылгыбыз келбей атат. Сразу эле ошол эгер жашообузга кыйынчылык келип калса, бул менден эмес, менин айланамдагы, ошол менин күйөөмдөн, менин кайын журтумдан, башкалардан деп билип атабыз. Бирок Аллах Таалам ар бир пенденин өзүнүн абалына жараша акыбалды салат деп биз ойлобой атабыз. Биз ар бирибиздин ыйман деңгээлибизге жараша акыбалыбыз келет да, туурабы? Ошондуктан биз ошол жакты терең ойлонбой атабыз. Ошол нерсе өтө өкүнүчтүү. Ошол мен дайыма ошол соцсеттерден, башка жактардан ошол жалаң эле ошол тарапка карап, ошол жактан эле коучтардан эле жардам сурап жүргөндөрдү көрүп өтө таң калам. Алардын жардамы түбөлүктүү эмес. Ал жанагы сетевой маркет сыяктуу. Алар жана башында турган бир идеология, бир динден алысыраак сетевой маркеттин тармагын жөнөтүп жиберди. Андан кийин анын баардыгы тарап ар бир жерде камтып атат, немесинчи, жайылтып атат. Ошол таркап, анан биздин мусулман кыздарды дагы ошол камтып алып кетип атат да. Бирок бул жерде кимдин ыйманы бекем болсо,
кимдин акыйдасы Аллага болгон ишеними түз болсо, алар бул эмелерге илинген жок, жанагы кайрымактарга илинген жок. А ыймандан алсыз болгондор сөзсүз түрдө илинбейт атат. Эгерде тарых барактарын ача турган болсок, Хадижа энебиздин өмүр баянын карай турган болсок, албетте Хадижа энебиздин жашоосунда ушундай кыйынчылыктар болгон. Ар бир кыйынчылыктан канаттуулук менен, сабырдуулук менен чыкты да. Эми биздин үлгү ала турган айымдардын сап башында турган Хадижа энебиздин эгерде кайсы бир проблемасын же көйгөйүнү ушул бир адам аркылуу чече турган болсо, балким бизге ошондойду бир жол көрсөтүп берсе керек эле деп ойлойм да. Негизи ошол жашообуздагы биздин жашоону бүгүнкү күндө башка бир китептерге же болгон окуяларга, тарых барактарына байлап жатканыбыздын негизги бир себептери эмне болуп атат? Бул жерде деле баары бир адамдын руханий өзүнүн душевный эмес байлыгына байланыштуу болот. Кимдин руханий азыгы болсо, анда ыйманы кошо болсо, ал сөзсүз түрдө ошол жол менен табат. Кыйынчылыктан дагы ошол жол менен чыгат. А эгерде бул руханий азыгы, ыйманы аз, мындай ыйман бекем эмес болсо, ар жак бир жакка көп башка тармактарга секирип кетүүсү көп болсо, анда сразу эле шайтан алейхинаны ал жолдон чыгарып салат, да башка жолдордон издете берет. Ошо менен тиги жака урунат, бу жака урунат, бирок бир гана ыйман жолунан издебей жатат. Ал жерден чыгып кетти, бүттү, шайтан алейхин алат, ал каалаган жагына алып барып издете берет. Бияка секиртет, бияка секиртет. Анткени ал анын эмес руханий талабы жок болуп атат. Жакшы, ушул жерде бир мындай суроо пайда болду. Руханий баалуулук бул кандай нерсе менен өлчөлүшү мүмкүн? Же болбосо руханий баалуулуктун баасын билиш үчүн биз кандай жолдордон өтүшүбүз керек? Ар бир пенденин руханий баалуулугу бул Алла Тааланын колунда болот да. Эч ким аны, мисалы, башка бир пенде, башка бир адамдын руханий баалуулугун өлчөй албайт. Ал бир гана Аллах менен байланыштуу болот да, туурабы? Мисалы, мен бир кандайдыр бир руханий талаптарым болсо, мен бир гана Аллага кайрылам да, туурабы? Мен руханий байлыктарымды, менин руханий талаптарымды бир гана Аллах Таалам канааттандыра алат да. Ооба, туура, бирок ушул, например, бул биздин, балким сиздин көз карашыңыздагы түшүнүк. Мен бир руханият жактан алсыраган бир сиңдиңиз катары, мусулман бир тууганыңыз катары сизге кайрылдым да. Мен ушул руханияттын эшигин кантип каккыласам болот? Бул ушул руханият дарылоодо дейбизби? Хадижа энебиздин бизге көрсөткөн өрнөгү кайсыл деп ушул нерсеге жооп алгым келип атат. Ушул пайгамбарыбыздын өмүр баян китептеринин бир жеринен окуп калдым мен. Ушундай пайгамбарыбыз келелектен мурда, жада калса пайгамбарыбыз Хадижа энебизге иштей электен мурда эле баягы Меккеге бир адам келип, ушундай аялдар чогулган жерге келип, ушундай Мекке шаарына бир пайгамбар пайда болот экен. Ошол пайгамбар Мекке шаарына келет экен. Ошол пайгамбар келгенден кийин, эй аялдар заттары, силер ошол пайгамбарга аял болуп калганга, ошол менен никеленип калганга үлгүрүп калгыла деп айтат экен бир кишичи. Анан ошентип айтса, аялдардын баардыгы ал адамды таш менен уруп башташат экен да. Хадижа энебиз да ошол жерде болот экен. Бирок Хадижа энебиз дейт, ушул ичинен мен ошол пайгамбар келсе, мен ошол пайгамбарга никеленип калсам экен деген ушундай каалоо максаттары, тилектери ушундай ойгонот экен да ошол жерден. Ал ошол бүт аялдардын баардыгы баягы кишиге таш урат экен, Хадижа энебиз гана урунбайт экен да. Ошол жерден эле ошол Хадижа энебиздин ошол таза аруу сыфаты, ошондой руханий байлыгы ошол жерден ага Аллах Тааладан берилгендиги, Аллах Таалам аны ошол рухуна салып атат да. Ошондой каалоолорду да өзүндө бар пенденин.
руханий байлыктар жана дагы Аллах Таалам аны жолдоп атат. Рахмат. Негизи ошол Хадиша энебиздин Аллахынан ыраазы болгон болсун, үй бүлөлүк кыйынчылыктардан, кризистен чыгуудагы чечүү жолдору бүгүнкү күндө бизге кандай таасирин бере алат? Эгерде биз Хадиша энебиздин өмүр баянына ушундай берилип окуп, ошону үлгү катары көрүп, ошо жол менен кете турган болсок, эң сонун таасирлерди бермек. Бирок бизде азыр жаш кыздар, келиндер ал жака карабай атат го, ал жол менен кеткиси келбей атат го. Бирок ошону биз кандай кылып карата алышыбыз мүмкүн? Кандай жолдору бар? Бул жерде бул ыймандын гана даражасы, бул акыйданын, ишенимдин гана бекемдиги таасир бере алат бул нерсеге. Эми кимдин жүрөгүндө ушундай ыймандын бекемдиги канчалык деңгээлде болсо, ошончо деңгээлде ошол ыйман жолунда чече алат бүт баардык кыйынчылыгын. Бүт баардык үй бүлөдө болобу, үй бүлөдөн сырткары болобу, финансовый болобу, кыйынчылыктардын баардыгын ыйман жолунда гана чече алат. Ошол өзүндөгү акыйдасы канчалык бекем болсо, ишеними Алла Таалага бекем болсо гана. А эгерде Алла Таалага ишенбей жатабы, анда башка жактардан издеп атпайбы? Бул жерде ушул бир кудайдуулук маселе жатат да. Бардык жашооңдогу кем карчыңдагы, жашооңдогу бардык жана жокчулук, кедейчилик жана байлык бардык Аллахтан экенин не сен ишенбей жатасың толугу менен болуп атпайбы, туурабы? Эгерде толугу менен Аллахтан экенине ишенгениңде бир гана Аллахтан сурамакпыз да, туурабы? Биз ошол жолдо изденип, Алла Таалага дуа кылып, Курандын аяттарынан, хадистерден, пайгамбарыбыздын өмүр жолунан издемекпиз да. Жок, мен айтайын дегеним, же сурайын деген максат, биз ушул бул баягы даяр болуп изилдеп калган адамдарды айтып атабыз да, биз бирок ошо башынан баштап айымдар Хадиша энебизди үлгү катары кармаш үчүн бир образдуу бир адамдын жашоосун элестетип алыш үчүн биз ошо бул нерсени үй бүлөдөн башташыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн үй бүлөдө биринчи энелер илимдүү, билимдүү болуш керек деген ойго айтайын деген. Ошо энелердин илимдүү, билимдүү болушуна бүгүнкү күндөгү биздин ошол сыяктуу бир передачалар дейбизби, же болбосо балким башка бир жактан баардык чакыруулар болуп жатат да, ар кайсы жактан ар кимдин колунан, кайсы бир устаздын колунан келишинче чакырууларды жасап атат да, бирок ошолордун жыйынтыгы чыкпай жатканын, бүгүнкү күндө башка бир жактын адамдары көбүрөөк иштеп жаткан себебинен мындай бир ой жаралат экен да, балким биз бир нерсени туура эмес жеткизип атабыз, же болбосо ошол нерсеге салым кошуп бере албай атабыз. Ошонун кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Бул жерде руханий талап. Ошол руханий талап деген бул иманга жараша болот да. Бул жерде адамдын ар бир пенденин эми Аллахты жалгыз деп, Аллах Тааланын бардыгына иман келтиргенден кийин канчалык бир деңгээлде иман көкүрөгүбүздө турат. Ошого жараша талап кылуу болуш керек да. Ошого жараша талап кылуу. Эми ортодо бул жерде ошону менен кетип атканда деле азгырыктар болот да толтура. Мына соцсет интернет азгырып атат. Интернеттеги жалган чын ар кандай маалыматтар азгырып атат. Бирок кимде ушундай руханий адамдын, пенденин, ар бир пенденин өзүнүн руханий талаптары болот да. Ошол талабын уга билген пенде ошол тарап менен эле кете берет да. Канчалык азгырык сырттан көбүрөөк болсо дагы майышпай кетип аткан аялдар бар, андайлар дагы. Бирок ага да туруштук бере албай азгырылып аткандар да бар. Мисалы, жана көбүнчө подружкалар каяка кетсе ошол жака болуп аткандар да бар. Курбу кыздарга жараша. Курбу кыздарына жараша. Бул дагы бүт өзүнүн жан дүйнөсүн, руханий жактарын уга билүүгө жараша болот. Эч кимди бирөөнү колунан жетелеп бир жакка кете албайт. Сөзүңүздүн башында баш ийүүчүлүк боюнча жакшы сөз баштадыңыз. Хадиша энебиздин жашоосунан бүгүнкү күндө биздин айымдар жолдошуна баш ийүүдө эң негизги
ала турган таасирдүү окуяларын айтып берсеңиз. Хадиче энебиздин ушундай таасирдүү окуялары өтө көп. Мисалы пайгамбарыбызга пайгамбарчылык келгенде пайгамбарыбыз андай окуяга андан мурун туш келбеген, биринчи жолу көрүп атат. Пайгамбарыбыз дагы өзүн ушундай жоготуп корккон абалда болгон. Ошондо дагы Хадиче энебиз сен коркпогун деп пайгамбарыбыздын сыфаттарын бекемдеген да. Сен деген эмне дейт? Сен дейт туугандарың менен дайыма катышасың. Сен деген карыларды сыйлайсың, алыстарга жардам бересиң. Сен деген үй бүлөңө ушундай жакшы мамиле кыласың, аманатка бекемсиң, дайыма чындыкты сүйлөйсүң деп ушул 5 сыфатын ага кайталап, сага деген эч кандай жамандык келбеш керек деп ушундай ынандырып турган. Ушул жерде мисалы ошол үй бүлөдө күйөөсүнө кандай кыйынчылык келсе дагы акылдуу аял кандай колдоо көрсөтүп атат. Өйдө жана өбөк, ылдыйда жөлөк деген ушул сыфатты аябай ишке ашырып атат Хадиче энебиз. Биз ошону азыркы зайыптар деп коелу. Ошол жаш келиндер ошол күйөөлөрүнө ушундай колдоо көрсөтө албай жатышат. Бир кыйынчылык болуп кетсе эле, сен өзүң күнөөлүүсүң, сен ошону көрмөксүң, сен ушундай мондай кылып салгансың, ошон үчүн ушундай болду деп ал эменин күйөөнүн жакшы сыфаттарын баардыгын өчүрүп салып, жалаң сенин себебиңен ушундай болуп атат дегенге өтөбүз да. Астагфирулла. Бирок бул жерде Хадиче энебиздин үлгүсү бизге эреже болгондо, биз наоборот анын жакшы сыфаттарын кайталап, сен сага эч кандай мондай болбойт, сен мындай кылган эмессиң, сен мондай жакшы адамсың деп туруш керек да, туурабы? Ушул жактан бизде ушул колдоо жок болуп атат да. Бул жерде бул өзүн өтө жакшы көрүү биздин аялдарда өтө жогору болуп кетип атат го деп ойлоп атам да. Анткени мен андай эмес, сен эле ушундайсың дегенге жол берип коюп атышат да. Өзүнү жакшы көрүү демекчи, бүгүнкү күндө көбүрөөк интернет тармактарында же башка жактарда укуктар көбүрөөк айтылып жатат да. Укуктардын баары айтылып, биз баарыбыз укуктарыбызды жаттап алдык. Түндө келип атыңды сураса, атыңды айткан сыяктуу эле азыр баарыбыз менин шариятта ушундай укуктарым бар деп, шарияттагы укуктарыбыз баарыбыз жаттап алдык да, бирок милдеттерибиз калып кетип жаткан сыяктуу. Демек, ошо милдеттерди ойготууда эмне кылсак болот? Кандай иш чара? Өзүбүздүн укуктарыбызды аябай эстеп атабыз дагы, башкалардын укуктарын тегилип коюп атабыз. Башкалардын укуктарына биз маани бербей жатабыз. Ошо өзүбүздүн укуктарыбыз ушундай көп болуп аткан сыяктуу эле, башкалардын да укуктары ушундай маанилүү, өтө орчундуу маселелер болуп эсептелет. Ошолорду эми бул жерде шариятка каршы өкүмдөр иштеп атат деп ойлойм да бул жердечи. Анткени бул шайтан алейхиналардын максаттары болуп эсептелет. Канчалык адам өзүн жакшы көрүп, өзүнө гана менет кылып, өзүнө гана ушундай бир нерселерди тилеп эле турса, анда ал адам эч качан сен өзүңө жакшы көргөндү сен башка бирөөгө эки эсе жакшы көрсөң гана сага ал эки эсе кайтат да, туурабы? Биз ушуну унутуп коюп атабыз. Ошон үчүн ал жанагыреки психологдордун өзүңдү жакшы көр дегени болуптур. Эми аял киши өзүн эле жакшы көрүп отура берсин, күйөөсүн жакшы көрбөсүн, баласын жакшы көрбөсүн, анда аны ким жакшы көрөт? Сен деген бирөөгө бир нерсени берсең, андан ошондон эки эсе аласың да, туурабы? Ал сен эч нерсе бербесең, сен каяктан аласың муну? Сен өзүңдү эле жакшы көрүп отура бер, жакшы көрүүнү сен бирөөгө арнама. Сен баланы да сүйбө. Ага мээрим бербедиңби? Андан мээрим ала албайсың. Сен башка бирөөгө, күйөөңө да мээрим бербей атасыңбы? Андан да ала албайсың да, туурабы? Ана бул психологдордун ошо өзүңдү жакшы көр дегени ошол туура эмес болуп атат да. Өтө туура эмес. Өзүңдү жакшы көрүп эле отура бер, анда сен үй бүлөдө жашай албайсың сен.
үй бүлөдө сен өзүңдү жакшы көрүп эле өзүңдү сылап сыйпап эле өзүң каалаганың жеп ичип каалаганың кийип отура бер. А сенин балаң эмне кылат, эмнени жейт, эмне ичет? Ага да уход керек, ага да мээрим керек, күйөөңө дагы уход кызмат керек, мээрим керек, ага тамак жасап бериш керек. Ал милдеттериң каякта калат? Ошон үчүн бул жерде баягы ушул өзүңдү аябай сүй, өзүңдү жакшы көр деген нерсе бул ошол шарияттагы Хадижа энебиздей болгон сыфатка жетүүгө өтө тоскоолдук болуп атат. Хадижа энебиз ал деле өтө бай аял болгон. Мен бай аялмын, менин байлыгым өзүмдүн балдарымды бакканга да жетет, башка нерселериме да жетет деп жашап өтсө да болмок да, туурабы? Бирок ал дейт ушундай пайгамбарыбыздын ушундай чынчылдыгын, анын динин байлыгынан дагы, өзүнөн дагы жогору койгондугу үчүн ал ошол Аллахтын астында ушундай таухира деген сыфатка ээ болду дагы. Ушундай ошо пайгамбарыбыздын доорундагы айылдардын канышасы болуп калды. Бул жерде ушул пайгамбарыбызга ушундай малы менен, жаны менен, бүт кызматы менен, даже жада калса пайгамбарыбызга жанагы Хира үңкүрүндө отурганда пайгамбарыбыз Хадижа энебиздин 8 ай боюнда бар деп айтылат экен бир китепте. Ошол тамак ташыган Хадижа энебиз. Ал өзүн сүйүп эле Хадижа энебиз үйдө отура берсе болмок да, туурабы? Жок, пайгамбарыбыз Хира үңкүрүндө ачка калды деп ошол пайгамбарыбызга Хира үңкүрүнүн бийиктиги, Хира тоосунун бийиктигин ошо баргандар билет. Ага ошол 8 ай боюнда бар аял кантип чыгып түшөт эле. Ал 8 ай боюнда бар эмес, субай салтаң аял да түшүп чыгыш кыйын болот ал тоогочу. Аны ошондой барып келген аялдар элестетип көрө берсин. Жаш кыздар деле, келиндер деле азыр деле барып көрүп, элестетип көрсүн. Ошолор жакшы билет. Бирок билбегендер пайгамбарыбыз жөнүндө өтө сонун китептер көп чыгып атат. Ошолордон издеп, окуп, издеп маалымат алыш керек. Буга чейин эфирде ушул суроону бердим эле, сизден деле ушул суроону сурагым келип атат. Жаштарды, жалпы эле бизди өзүбүздү негизи китепке буруу үчүн, ошо китептерди окуш үчүн, китеп майданында жашаш үчүн эмне кылсак болот? Анткени ушул китеп бетинде калып кетип атпайбы? Бизге бир маалымат катары эле калып кетип атат да. Бул маалыматтар качан маалымат болот, качан ошол бир биздин жашообузга таасир этип, же болбосо кандайдыр бир пайдасы тийгенде гана маалымат болот да. Болбосо китепти барактаган менен китептин барагы бүткөн башка пайда жок болуп калып атат да. Ошону жашообузга кандай кылып киргизсек болот? Бул нерсе мисалы ушул боюнча мурунтан Союз убагында ушул китепке буруу, ошол кичинесинен баштап китеп окутуу, китеп окуганда адамдын воображениясы, анализ көбөйөт да, элестетүү, мээси менен акыл калчоо, ар бири салыштыруу. Ушул нерсе болуш керек ар бир. Ушул жок болсо, анда китепке бурасыңбы, каякка бурасың, адамда деген размышление жок болуп атпайбы? Анда китеп окууга талап дагы жок болот. Анда китепти да сүйө албайт. Ошол китепти окуп, ошону акылына салып, элестетип, анализдеп, ошентип үйрөнгөн адам сөзсүз түрдө китеп менен, китеп болбосо бүт мондай интернетте деле китептин тексттери чыгып атат го, бүт ошол нерсе менен воображение менен иштейт. Ошондой адамдар сөзсүз түрдө ошол акылы менен ой жүгүртүп отуруп ошол руханий талаптарын канааттандырат да. Мисалы руханий талап адамда дайыма боло берет. Кайсы жашта болбосун. Жаш кичинекей наристе баланын да руханий талабы бар. Анын дагы жүрөгү бир нерсени эңсеп атат, руху бир нерсени эңсеп атат. Ошол жаккан нерселерин бала таза кезде ала берет. Ошол нерселерди сүйө берет. Улам өйдөлөгөн сайын жашы адам деле ошол менен
талап кылып жашай берет. Ошол бул жерде адамдын ошол руханий талабы эң башкы жол көрсөтүүчүсү болот. Ошол руханий талапты же руханий баалуулукту балдарга жеткизүү деп айттыңыз азыр. Ошол руханий баалуулукту балдарга жеткизүүдө эненин аткарган ролу же болбосо эненин канчалык деңгээлде ошол нерсеге салымы болуш керек? Ошол кичинекей кезинде эле балдарды жанагы ой жүгүртүүсүн, акылын анализдүүсүн ойготуш керек эне. Ошо балага ушундай нерселерди көрсөтүп, айтып берип, китепте сүрөттөрдү көрсөтүү менен ошол бала тез эле китепке тартылып кетет. Тез эле. Анткени балада руханий талап таптаза ойдон турат да. Аны бир-эки жолу кызыктуу кылып айтып берип кой. Бала сенин артыңнан калбай, мага китепти өзү көтөрүп келе берет. Көтөрүп келе. Ошол маалда эне дагы мен жумушум бар кое тур дебестен ошо балага убакыт бөлүш керек сөзсүз түрдө. Анан ошол анализдөө, ошол акылынын воображениясы аябай жакшы өнүгө берет баланы. Демек, сөзүңүздүн жыйынтыгы деп айтайлы. Эне бул кандай бир мамилени балага бере турган болсо, бала анын көлөкөсү. То есть эне отурса, бала отурат, турса турат, окуса окусат деген нерсени бергиңиз келип атат. Рахмат. Бүгүнкү күндө баягы үй бүлө бул кичинекей мамлекет дейбизби? Ошол үй бүлөлөр чындыгы жакшы, чың болсо, демек мамлекетке коюшулган бир чоң салым болуп атат да. Ошол мамлекетке кошулган үй бүлөнүн чыңдалышындагы Хадича энебиздин кошкон салымы. Буну эмне үчүн айтсам, анткени акыркы маалыматтарда, статистикага караганда бизде ажырашуулар көп болуп жатат экен. Көбүнчө ошо баягы кыйынчылыкка, балким бир аз сыноолорго туруксуз болуп жаткан себептен экен да бул нерсе. Анан ошол мамлекеттин түптөлүшүнө, үй бүлөнүн түптөлүшүнө аялдардын канчалык таасири бар? Ошо кайра эле барып эле пайгамбарыбыздын ошо өмүр баяны кайрылабыз ушул жерде. Бул жерде жанагы байкот жылдарында Хадича энебиз ошол жаңы төрөгөн балдары менен, майда балдары менен ошол мусулмандар менен кошо жанагы байкот ордуна отурду. Жана Абу Талиб коктусу деп коет. Ошол жерде ачкачылыкта 3 жыл отурушат. 3 жыл. Бул 3 жыл 3 күн эмес. Хадича энебиз бүт ошол жерде мусулмандардын баары ачкачылыкта отурушат. Хадича энебиз ошо жаш балдары менен, алдагы жаш балдары биринин артынан бири өлүп атат. Ошондо отурат. Ошондо дагы Хадича энебизге ошол Меккенин шарапаттуу бай адамдары төөгө ушундай эмелерди, азык түлүктөрдү жүктөп ошол жака Хадича энебизге жөнөткөндө дагы Хадича энебиз аны алган эмес экен. Кайра артка кайтарган экен. Жолдошуну сындырбоо максатында. Кайра артка кайтарган экен. Бул жерде пайгамбарыбыз ачык отурса, мен бул эмелердин баарын ала албаймын. Мага бул дүйнөнүн пайгамбарыбыз кандай кыйынчылык тарткан болсо, мен ошону кошо тартып отурам деген да. Демек, жубайлардын максаттарынын, көз караштарынын бир болушу үй бүлөнү чыңдоого алып келет. Бул жерде пайгамбарыбыздын, Хадича энебиздин пайгамбарыбызга болгон кандай сүйүүсү бекем болгон, кандай убадага бекем болгон, кандай динге бекем болгон, эң биринчи колдогон ушундай колдон буттан, руханий жактан, бардык жактан жөлөк даяк болгон. Ошон үчүн Хадича энебизди пайгамбарыбыз эч качан өмүрүндө унуткан эмес. Дайыма айтып келген. Бардык жерде эскерип келген. Бардык аялдарынан өйдө коюп эскерип келген. Ушунчалык колдоо көрсөткөн пайгамбарыбыз. Биз ушул нерсени окуп, ушунун бир азын эле алсак, кандай бизге жашообузга үлгү болот эле. Кандай биз ошол пайгамбарыбыздын дининде жана жолунда Алла Тааланын рахматында болмокпуз. Бирок биз ал жактан издебей атпайбызбы? Биз тиги динди билеби же билбейби, ошо психологдон издеп атабыз. Ал өзү диндеби, акыйдасы канчалык деңгээлде, сырткы көрүнүшүн карап эле ошонун артынан жөнөп атабыз. Бирок ал
ушул пайгамбарыбыздын жолунан алып атабы, биз аны караган жокпуз да. Сырткы көрүнүш деп сөз баштап кеттиңиз таза. Бүгүнкү күндө бизде жанагы жаңы образ дейбизби, мусулман айымдын жаңы бир башкача бир образы пайда болгон сыяктуу болуп атат бүгүнкү күндө. Анткени заман талабы дейбизби, балким бүгүнкү күндө ушул нерсе чынында талап болуп атабы? Коомдо аралашып жүрүш үчүн же болбосо коомдо бир өзүнүн ордун табыш үчүн айрым эже сиңдилерибиз ишмердүүлүктү көбүрөөк баалап жаткан сыяктуу, же болбосо лидердик сыфатты көбүрөөк баалап жаткан сыяктуу. Булардын жыйынтыгы кандай болот? Эгерде биз ушул жол менен кете бере турган болсок, бизге аманат кылып таштап кеткен кээ бир каада салттарыбыз, кээ бирки өзүбүздүн жашообузга баалуу улуктарыбызды жоготуп койбойбузбу? Бул ишмердүүлүк менен жана лидерлик деген бул ошол Хадича энебиздин убагында да болгон. Хадича энебиз өзүнүн Меккедеги аялдардын лидери болгон да. Ишкер дагы, эң алдыңкы ишкер аял болгон. Эми бул деген ал Хадича энебиздин ушундай аялдык сыфатына, жанагындай жубайлык, баш ийүүчүлүк, пайгамбарыбыздын баш ийүүчүлүгүнө эч таасир бербеди да. Бул анын ушул кайра эле барып руханий көкүрөгүндөгү ушул канчалык акыл карачач экендигине, ушундай акылдуулугуна далил болуп атпайбы? Канчалык сен ишкер бол, канчалык сен лидер бол, бирок үй бүлөдө сен күйөөң сага башчы болот. Күйөөң эң биринчи лидер. Андан кийин анан сен болосуң. Ошону акылга түйүп алыш керек. Азыр бирок азыркы бизде кыздарыбыз эгер лидер болсо, ишкер болсо дагы ошол күйөөдөн алдыга чыгып кетип атышат. Аны артка тебелеп коюп атышат. Ошол нерсе кемчилик. Каалаганыңча ишкер боло бер, лидер боло бер, бирок күйөөнү алдыга түрткөн ишкер лидер болушуң керек да. Туурабы? Алдыга чыккан эмес. Өйдө өбөк, ылдыйда жөлөк. Ошондой лидер болушуң керек. Ошондой ишкер болушуң керек. Ал ишкерликке эч кандай шариаттагы тоскоол кылбайт. Лидер болом десең, ага да эч кандай тоскоолдук кылбайт. Бирок сени күйөөнү урматтоону тейлеп кет деген жок. Күйөөңдү ошол лидерлиги менен талкалап кет деген жок. Лидер аялмын деп ошондой ажырашууга чейин алып барба. Бул жерде ушул көп ушул коучтардын ошол акыйдасы түз эмес, иманы алсыз ошол адамдарды ээрчип кеткен ана шайтан алейхиналатынын дагы бир тармагы өтө таасир берип атат. Жаштарга ошон үчүн 5-6 баласы менен ошол психологдун жардамы менен үй бүлөсүнөн ажырашып кеткендер болуп атат. Анан ажырашып кеткенден кийин мен өзүмдү таптым деп. Бирок сен 5-6 баланы таштадың, каяктан сен өзүңдү таптың? Ал сенин денеңдин бир бөлүкчөсү, жүрөгүңдүн бир бөлүкчөсү болуп атат. Ал өзүңдү эч качан сен жүрөгүңдү толук албайсың. Ал жүрөгүң сенин канча эмеге сыныкка бөлүндү. Сыртынан шайтан алейхиналат сен өзүңдү таптың дей берет. Ошондой сага васваса киргизе берет. Бирок сен аны Аллахтын эмесинде дагы жооп беришиң керек. Баланын акысында дагы, эгер 5 бала болсо 5 баланын акысы, 6 бала болсо 6 баланын акысы турат. Бүгүнкү күндө жана виртуалдуу жашоодо бир көшөгө болуп калган сыяктуу да биздин алдыбызда. Турмуш дегенди же болбосо үй бүлө дегенди башка бир көз караш менен чагылдырып көрсөтүп, натыйжада биздин сиңдилерибиз, мусулман туугандарыбыз турмушка чыгууда башкача бир жашоону образ кылып жашап жаткан сыяктуубуз да. Ушул чыныгы жашоонун образын алып ачып берүүдө сиздерде тажрыйбалуу устазалар, апалар, чоң апалар, кайненелер дейбизби, өзүнүн коомдо ордун таап, жашоону тең салмактап калган апалар, сиздер ошол көшөгөнү ачып берүүдө эң негизги кайсы бир нерсеге карагыла деп айтат элеңиз? Баары бир деле ушул ар бир ушул ким кайсы жолдо кетет, анын ошол руханий талабы болот. Жаман жакка кетсе да анын руханий талап кылып атат.
жакшы жакка кетсе дагы ошо руханий жагы талап кылып атат да. Ошол жол менен аял кете берет да. Бирок ошону тыңшаш керек. Тыңшап ошону акылы менен ары бери анализдеш керек. Бирок ошо анализдебей эле алдындагы көч кайда барса ошол жакты көздөй эле ээрчип кете берүү, бул ошол акыл калчу болбой жатат да. Баам парасаттуулук жок болуп атат. Баягындай кыргыз энелердин деле ушундай акыл кара чачтыгы жок болот. Тартпай атат азыркы эмелерчи. Илгерки энелерибизде өтө ушундай акыл кара чачтык болгон. Алар биздин энелерибиз, кыргыз энелер, ошо пайгамбарыбыздын аялдарынан алган аларды. Акыл кара чачтыкты. Бирок азыркы жаштарыбыз ошол акыл кара чачтыкты чанып атышат. Ошо эмне өзгөрдү дейм да? Кайсы баалуулук жоголду? Кандай нерсени биз таппай жатабыз? Ошол баам парасаттуулук, акыл кара чачтыкты таппай жатабыз. Акыл кара чачтык менен ушундай кылдын учунда турган нерселерди чечип кеткен кыргыз аялдар. Ал ошол пайгамбарыбыздын аялдарынан үлгү алып ошол жол менен кеткен үчүн, бири-бирине ушундай айтып жеткирген үчүн энелери, анан апалары кыздарына, чоң энелери неберелерине айтып отуруп ушундай жолдоп кетишкен да. Буга мисал деле биздин эң сонун апаларыбыз бар. Мисалы Курманжатка энебиз да кандай башына кыйынчылыктар келген эмеспи? Келген. Кандай оор кырдаалдар келген эмеспи? Балдарына тиешелүү маселелерде да кандай жүрөгү тилинип турса дагы элин, ошо күйөөсүн, кадыр баркын, ошо тукумун, кыргыз элин ойлоп кандай акыл кара чачтык менен чечкен. Бизде ошонун бир 10%-ин азыр колдонсок деле, азыркы мына тиричиликтеги кыйынчылыкка чыдабай биз ушундай болуп атабыз. Тиричиликтеги. Биздин кыргыз энелерибиз ошо пайгамбарлардын аялдарынын сыфаттарынан үлгү алышып, коомчулуктун, кыргыз элинин, жааматтын кыйынчылыктарын чечишкен. Биздин азыркы энелер, жаш энелер, бул өзүнүн эле кийим-кечек, сырткы кооздугу, күнүмдүк эле нерселердин үчүн бардык нерсеге барып коюп атышат. Жана бир жакшы сөз бар го, талап болбосо ушул товар келбейт деген сыяктуучу. Айтайын деген, балким бүгүнкү күндө бул нерсе биздин эркек мырзалардын талабы болуп жаткан чыгар. Кандай карадыңыз буга? Талабы? Ооба, балким ошо энелердин өздөрүнүн эле карап, өздөрүнүн дене түзүлүшү менен эле карап алек болуп жаткандыгы, балким үй бүлөгө жакшыраак жеткиликтүү бир деңгээлде көңүл бура албагандыгы, же болбосо балдарга жеткиликтүү түрдө бир тарбия бере албагандыгы, кыргыз айымдарынын нукура жыттанган жытынын, сүрдүүлүгүнүн жок болуп баратканы, балким ошо мырзалардын талабына жараша болуп чыгар. Буга кандай көз караштасыз? Бардык эле мырзалардын бардыгы аялдары куурчактай болуп эле кооз болуп туруусун каалабайт. Алардын акылы да ошол деңгээлде болсун каалайт. Эгерде мисалы күйөөсү үйгө келди, аял ушундай куурчактай жасанып жакшынакай болуп эле турсун, бирок анын жасаган тамагы даамсыз болсун. Ал жерде эркек көпкө токтобойт. Анткени өзүн аябай ушундай со вкусом дегендей табитим менен өзүн аябай жасал кылады, бирок тамагына келгенде анын вкусу, даамы чыкпады. Ал жерде эркек көпкө турбайт. Анткени бул жерде бардык нерсени эркектер айкалыштырат да. Өзүңгө ушундай аябай жасанып турсаң, бирок мына кылган ишиңдин жыйынтыгынан даамын таппады. Бул жерде эркектердин анализдөөсү өтө аялдардыкына жогорураак болот дагы, ал үстүртөн эле карап билип коюшат. Бул жер бирок аялдардыкы андан кыскараак болот дагы, биз бер жактагы эле жеңил-желпи кооздуктарды көрө берет экенбиз. Бул со временем дегендей убакыттын өтүшү менен жанагы акылы, размышлениясы көбөйүп, анализ көбөйгөндө анан баам парасатына жетет аялга. Ага чейин
баягындай жеңил желпи жагына эле карай берет да. Бирок акылдуу дагы кыздар бар да. Сразу ошол нерселерин эске алып, терең ойлонуп, ошол күйөөсүнө кандай нерсе жагат экенин сразу өзүнө эреже кылып алган да кыздар бар. Ушу китептерди ачып отуруп, барактарды барактап отуруп, бир жакшы бир ой келет экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи менен Хадича энебиздин Аллахандан ыраазы болсун, жашоосу басып өткөн издери дейбизби, ошол издеринен куралган, жаралган бир тарыхтан үй бүлөлүк жакшы бир институтту курса болот деген ой келет экен да. Анан ошол үй бүлөлүк бир баалуулукту курууда негизи эле жеке сиздин өзүңүздүн ой пикириңизде бир арка кылчайганда Хадича энебиздин тарыхына жашооңузга аттең ушул нерсени алсам болмок экен деген өкүнүчтөр болду беле, же болбосо бир ушундай сыфаттар болду беле? Сурайын дегеним биздин көрүп аткандарга, бизге сабак болсун деген максатта. Мен негизи өзүм баягы эми биздин доордо бизде окуп жүргөн убактарда мындай пайгамбарыбыздын өмүр баяны көп окутуучу эмес. Бул китептер да жок болчу биздин убакта. Биз мына окуу жайларды бүтүп, турмуш куруп, бала чакалы болгондон кийин анан чыкты бул китептерчи. Бирок бизде бул нерселер энелерибиздин көрүнүшүндө болуптур деп эсептейм да. Анткени мен муну өзүмдүн тайынемден көрчүмүн дайыма. Тайынемден көрчүмүн, өзүмдүн апамдан көрчүмүн. Булардын айткан сөздөрү бизге кулагыбызга күмүш сырга болуп эле калып калыптыр. Биз ошол кезде жакшы кабыл алып, анан кийин аны биз китептерден таап атабыз. Көрсө ушул жактан келген экен да, шарияттан, динден келген экен да деп кийин салыштырып анан билип атабыз да. Бул нерселердин баардыгы тереңирээк, өтө терең биз кийин билдик. Албетте буга биздин убакта мындай болбоду деп өкүндүк. Бирок биз эң башкы баягы руханий талапты биз өз энелерибизден алып калыптырбыз. Демек, ошол учурдагы китептин болбоосу буга тоскоол болгон жок. Кыргыз айымдын баалуулугу, сыпаты биринен кыздан кызга өтүп жатты, өтө сонун. Ушул бир кылчайып өзүбүздүн баалуулукту, Нукура кыргыздын баалуулугун карай турган болсок, негизи эле кыргыз айымдарына Хадича энебиздин жашоосу өтө төпкелчү деп сезилет да. Анан ушул акыркы күндөрү биз башка бир батыш тарапты дейбизби, же башка бир тарапты карап жашообузду нугуну буруубузга, же болбосо ошол аракет кылуубузга эмне себеп болушу мүмкүн? Эмнеге биз ошол нукура баалуулукту жоготуп баратабыз? Анткени бул жерде ааламдагы саясат буга аялдарды ошол батыштын идеологиясын алып баруу башкалардын максаты болуп атпайбы? Биз ошол тарапка иштеп ошол жака салым кошуп атабыз. Баягы айтып атпаймынбы, сетевый маркет сыяктуу башында ким турат? Ал тармак болуп жайылдыбы? Ошонун баардыгы ошол 5 манжа болсо, бул 5 манжадан дагы тарап атат. Буяктан дагы тарап атат. Ошол сыяктуу кетип атат. А башында ким турат? Башында ошол батыштын идеологиясы турат. Ал батыштын идеологиясы бул диндин өнүгүүсүнө, диндин үй бүлөдө болуусуна каршы да. Ал аялды наоборот үй бүлөнү бузуу, баягы наристени кичинекей кезинен талкалоо, руханий жагы. Бүт бардыгына ким себепчи болуш керек? Ошо эне. Ал көчөгө чыгып кетти, бүттү, баласына мээрим төгүлбөй калды, жакшы тарбия берилбей калды. Энеден бала, кыздар мисалы энеден ошол Хадича энебиздин сыфаттарын көрө албай калды. Биз мисалы энебизден, тайныбызден көрүп келдик ал сыфаттарды. Анан кийин китептен окудук, биз. Бирок ал биздин энелерибизде бар эле да. Ошолордон көрүп отуруп, бизди ошол акыл кара чач дегенди бизди ушу кичинекейибизден үйрөттү да энебиз. Кичинекей кезибизден баштап кыздар деген ушундай акыл кара чач, 1'де 2 кылган, 2'де 3 кылган болуш керек, ушундай акыл болуш керек дегени ушу биз 5-6 жаштан баштап кулагыбызга түйүлүп калды да. Акылыбызда калды. Анан
буну азыр батыш талкалап атат да. Буга чейин ошол батышты ээрчип кеткенде бул информация жана интернет, телевизор аркылуу ээрчилип кеткенде бул нерселердин баардыгы талкаланып, баягы үйдөгү кыз энени карабай калды дагы, бүт соцсеттерди карап калды. Ар бир доордун, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кыйынчылыгы болот. Анткени убактылуу сыноо жашоодо кыйынчылыксыз же болбосо сыноосуз, мейли сен кайсы динди карманба, мейли сен кайсыл тарапты караба, бирок жашоонун мыйзамы өзүнүн ордуна кете берет да. Бул жашоо мыйзамы ар бир адамга сыноо келиши, кыйынчылык болушу дегендей. Ошондой кыйынчылык учурда туруктуу болуш үчүн же болбосо ошол кыйынчылык учурда адашпаш үчүн биз Хадича энебиздин кайсы сыфатын алышыбыз керек? Хадича энебиздин баардык учурда Аллах Таалага кайрылуу сыфатын алышыбыз керек. Ошол эч качан адаштырбайт да. Сенин кандай ичиңде каалоо, максатың, тилегиң болобу, баардыгын Аллага гана сурап, Алладан гана тобокел кылуу, Алладан гана жардам суроо. Башка жактарда, мисалы, башка бир подружкаңды үлгү кылуу, же болсо башка бир программаларды үлгү кылуу, башка азыркы жеңил желпи нерселердин түпкү максаты каяка апарат аны билбей эле ошол жолго түшүп кетүүдөн сактануу керек. Ар бир доордун өзүнүн проблемасы, фитнасы болот. Ар бир көйгөйү болот ар бир доордун. Бирок ошол ар бир доордун да акыл кара чачтары чыгыш керек да. Ар бир доордун. Ошол нерсени издешибиз керек биз азыр. Ушундай учурлар эми бизге эле келе калган жок, бизден мурункуларга дагы. Мисалы, жанагы Кытайга көчкөн үркүн мезгилинде да кыргыз аялдары ушундай бир китептен окуганым бар, ушул такыр эсимен кетпейт да. Бир аял ошо бир эркек баласын жана кызын ошол ээрчитип үркүндө качкан экен да. Анан качып баягы элден артта калып карышкырларга эме болгон түнкүсүн. Ошондо баягы кыз баласы турат, эркек баласы турат, анан өзү турат. Эгер карышкыр өзүн жесе, эки баласын андан кийин жеп коет да, турабы? Жок калышат. Эгер эркек баласын жесе, анда булардын тукуму үзүлөт. Ошондо ал аял, ал кыз баласын карышкырларга салып берген. Ал ошол тукуму үзүлбөсүн деп, эркек баласы тукумун улантсын, ошо эркек баласын коргоп, өзү тирүү алып калган. Бул жерде ушул аялдын ушундай акыл кара чачтыгы болуп атат да мына. Бизге андай акыбал келген жок да бизге. Оор сыноолор. Мындай өтө оор, жаныңбы же балаңбы деп аткан жок да, туурабы? Андай акыбал келе электе эле биз эмне болуп атабыз? Үйдө мисалы нан менен чай турса деле, таптакыр эчтеке ачка калбаса деле башка жолдорго кетип калып атат да. Психолог ээрчип атат, эми ал сенин үйүңө толтура үйдөгү берекенин баардыгын туура эмес жактарга акчаны күйөөсүнөн жашырып сарптап аткан аялдар бар азыр. Ошо психолог алып барып берип аткандар бар да. Өздөрү айтып атат, признаваться этип атышат. Күйөөмдөн жашырып алып бардым эле, ушуга бардым эле, мына монча сом куроттум эле, бирок эч пайда албадым дейт. Бул кимдин күнөөсү? Сенин акыл кара чачтың акылыңдын кемтиги, туурабы? Ойлонгондо болмок да, туурабы? Мен баламдын жей турган тамагын, үйүмдөгү кут берекеге келген берекени мен ошого алып барып беремби? Дешим керек да, туурабы? Бүгүнкү күндө ажырашуу өтө көбөйдү да. Анан ажырашуу көбөйгөндө тилекке каршы балдар менен ата эненин ортосундагы байланыштагы терс таасирин берип жатат да. Учурда баланын атага болгон урмат сыйы же болбосо келин жубайлардын жолдошуна болгон сый урматы аздаган сыяктуу болуп бара жатат да. Натыйжада бизде атанын орду башка бир төмөн даражага түшүп калган.
сезилип жатат. Бул жаатта Хадича энебиз кандай бизге үлгү болуп бере алат? Бул жерде бул эненин өтө чоң орду болуш керек да. Ошол атанын даражасын көтөрүп береби же түшүрүп береби? Бул жерде эненин гана мээнети, эненин гана кандай таасири, эненин кандай жолго үгүттөөсү эң башкы ролдо болот. 80% ошол жерде болот. Калган 20% ата өзү кандай экенин көрсөтсө, ошол баланын эсинде калат. Атаң келатат, атаң келгенде жейбиз, атаң келгенде ичебиз, азыр ата келет деп турса, атанын даражасы жогорулайт да. Бала көрүп атат, ата келди, бирок эне атага карабай эле, баланы эле ичип жедирип эле атаны көңүл бөлбөй койду. Отуруптур сен өлбөйсүң деп эле. Бүгүнкү күндөгү бизди көрүп аткан, балким бизден бир аз да болсо пайда алып жаткан эже сиңдилерибизге, жалпы бизге кандай бир жакшы насаат айтат элеңиз? Эми ушундай как эне катары ушундай акыл насаат айтып элем. Убагында биз энелерибизди, ошо чоң энелерибизди, тай энелерибизди көрүп, үлгү алып, ошол жол менен кетип, анан китептен азыраак эле издептирбиз үлгүнүчү. Азыркы жаш келиндер дагы ушундай китептен карайын десе, китепте толтура. Кыргыз энелерин карайын десе, кыргыз энелерин дагы ушундай үлгү боло турган тиги окуялар толтура. Сахаба аялдарды карайын десе, аларда да ушундай үлгү боло турган, жолу менен кете турган аялдар, сахаби аялдар толтура. Пайгамбарлардын аялдарын караса, пайгамбарыбыздын аялдарын караса дагы үлгү ала турган нерселер өтө көп. Эми кааласаң сен өзүңдүн акылыңа жараша ошол түз жолду тапсаң болот да. Акылыңа жараша. Эмне пайда, эмне зыян деп өлчөп аны сен акыл менен өлчөйсүң да. Муну бияка коесуң, тигини тияка коесуң. Анан акыл калчап туруп анан туура жолду табасың да. Туура. Баары бир деле эмне ошол акылыңды, анан иманыңды, жүрөгүңдү тыңшоо менен шариатта кандай нерсе келген, сразу эле тура калып эле интернетте мондайды көрдүм, мен мондайды каалайм деп кетпеш керек. Интернеттеги нерселердин баары эле пайда бере бербейт. То есть виртуалдуу жашоодон чыныгы жашоого көчүү. Ошол акыл менен бардык жерде сенин акылың эң сонун жол көрсөтүүчү болуп бере алат. Рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп берип, бизге жакшы насааттарыңызды айтканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Жаратканым илимиңиздин берекесин берсин, дагы илим казынасынан көп бизге илим берген болсун. Чоң рахмат. Урматтуу эже сиңдилер, бизде исламдагы аруу айымдар көрсөтүүсүнүн дагы бир эфири сонуна жетти. Бүгүн бизде эфирде теолог Айша устазабыз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Жана кийинки эфирлерден жолукканга чейин баарыңыздардын үйүңүздөргө жараткандын ырайымын, меримин, берекесин тилейбиз.